Кыргыз-Тажик чекарасында жер титирөө катталды. 5-майга караган түнү Кыргыз-Тажик чекарасында көчүп 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун маалыматы боюнча жер титирөө саат 4:20 катталган. Жер титирөөнүн очогу Тажикстандын аймагында Каратейит айылынан 25 чакырым түштүк батыштык карай, Карамык айылынан 26 чакырым түштүк батыштык карай, Шиби айылынан 30 чакырым түштүк батыштык карай жайгашкан. Кыргызстандын калктуу пункттарында жер титирөөнүн күчү Каратейит, Карамык, Шиби айылдарында 3 балга жакын болгон. Бишкекте 3 автобус катышкан ири жол кырсыгы катталды. 5-май күнү күндүз Бишкек шаарында 3 жүргүнчү ташуучу автобус жана 1 жеңил унаа катышкан ири жол кырсыгы катталды. Окуя Дэн Сяопин проспектиси менен Патрис Лумумба көчөсүнүн кесилишинде болгон. Алгач жеңил унаа номер 215 маршруттагы автобус менен кагышкан. Анын артынан токтоп турган транспорт каражаттарына дагы 2 автобус номер 42 жана алдын ала маалымат боюнча номер 7 унаа кагылышкан. Бактыга жараша кырсыктан жабыркагандар катталган жок. Окуя болгон жерге патрулдук милициянын кызматкерлери тартылып, кырсыктын чоо жайы такталууда. Булак кактус кейжи. Ни сантиметр не отдадим деп белгилүү болгон чегарачы сүйүктүүсүнүн колун сурады. Кыргыз-Тажик чегарасында болгон окуяларда элге белгилүү болгон чегарачы Эламан Темиров өзүнүн сүйүктүүсүнүн колун сурады. Ал бул кубанычтуу кабар менен өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына бөлүштү. Интернет аркылуу унаа ижарага берем деп элди алдаган мошенник кармалды. Социалдык тармактарда унааларды ижарага берем деп элден акча алып, кийин жок болуп кеткен жаран кармалды. Окуяны белгилүү жарандагы активист Эртай Исхаков өзү видеого тартып коомчулукка жарыялады. Маалыматка караганда шектүү интернет аркылуу ар кандай унаалардын сүрөттөрүн жарыялап ишенимге кирген. Ал жабырлануучулардан алдын ала акча котортуп алып, андан кийин байланышсыз болуп кеткен. Бирок кезектеги жабырлануучу менен жолугууга келген жеринен алдамчы Изи Суу электе кармалды. Бул тууралуу Эртай Исхаков өзүнүн видеосунда айтып, шектүү учурда укук коргоо органдарына өткөрүлгөнүн билдирди. Учурда тергөө иштери башталып, башка жабырлануучулар да аныкталууда. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Улум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып, башына удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсөк өл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13,000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Кредиттин номерлер М-банк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Маи кызматкерлеринин жол белгилери суралды. Жарандык активист Болот Ибрагимов социалдык тармактагы баракчасына жол кыймылын тескеген милиция кызматкерлеринин жол белгилери боюнча билимин текшерген видео жүктөдү. Белгилей кетсек, президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов 1-сентябрдан тарта жол эрежесин бузгандар үчүн жаңы тартиптер кирерин билдирген. Душанбеде кардарларды аны менен жыныстык катнашка мажбурлаган төлгөчү аял кармалды. Аял 45 жашта төлгөчүлүк менен 2 жолу административдик жоопкерчиликке тартылган деп жазат. Сезимдерин жана диний ишенимдерин кыянаттык менен пайдалануу менен ал өзүнө кайрылган жаштарга сексуалдык мүнөздөгү аракеттерди жасаган деп айтылат маалыматта.